Эме достор кезек келип, жайкы каникулубуз, жайкы өргүбүздөн кийинки алгачкы болуп таң шоула эфиринин босогосун аттап келген меймандарыбызга ыйгармакчыбыз. Меймандарыбыз дегенде мына сөздү көп узатпайлы 3 августтан 3 сентябрдан 8 сентябрь күндөрү аралыгы өтө турган Сыкөл жээгинде бүткүл үнү көчмөндөр оюну айтып аткандай эле бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун көз чордонуна болмокчу, көңүл чордонуна болмокчу. Андыктан ал жакта кыргыздын жаштары азыр кандай кыймыл аракеттин үстүндө, кандай демилгелер жаралып жатат жана көчмөндөр оюну кыргыз жаштары тарабынан колдоого алынып жатабы деген бир мындай ары курч, ары мындай пайдалуу маалымат менен бөлүшөлү деп чечтик. Себеби деген конокто бүгүн Союзбек Надырбеков жана Майсалбек Курбаналиев мына ушул жигиттер кыргыз жигиттери кыргыз көчмөн оюндарын колдоого алып, колдоо демилгесин көтөрүп, ал жактан ар тараптуу иш аракеттерди ишке ашырууда. Жакындан таанышалы меймандарыбыз менен. Кош келипсиздер, жигиттер. Кош келиңиз, Эркин, сиз дагы. Мен да кош келдик. Саламатсыздарбы? Жол бересиз. Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жана биз Таң шоула программасы деги эле НТС телеканалы көчмөндөр оюнунун эң жогорку деңгээлде өтүшүн каалайбыз. А силерчи? Мына ушул видеону негизи интернет социалдык тармагынан көпчүлүктөр көрсө керек. Негизи идея сиздерге таандык деп калдыңыздар жана келиңиздер сөздүн башын ушул видеодон баштасак анда. Бул биринчи видео эле болобу, же болбосо башка бир видео эстафета же сүрөт эстафета, андан сырткары макала. Деги ушул бардык жумуштардын баары кайдан келип калды? Биз жана бул Бишкекте жайгашкан жалпы жаш уюмдар, Бишкектен түштүк региондордон, бардык региондордон биригип жаштар уюмдарынын жетекчилери болуп чогулдук. Андан кийин бул жаш саясий партиялардын, жаштар канаттарынын лидерлери. Бул аябай уникалдуу нерсе эмне? Биз ушундай ынтымакка бириктик да. Бардыгы тең өзүнүн жеке партиялык же уюмдук деңгээлден чыгышып, анын өздөрүнүн баардык кызыкчылыктарын баарын четке кагышып, бир гана көчмөндөр оюнунун астында баарыбыз биригип, келгиле бир ушул өлкөбүз өзүбүздүн жеке брендибизди көтөрөлү деген максатта биригип калдык да. Анын аркагында бир канча жумуштарды аткардык. Бул ошол эле СММ тармагы боюнча бул жигиттер Майсалбек бул тармакты жетектеп целый команда армия түзүлдү да. Ар уюмдардан, партиялардан, жеке жөнөкөй адамдардан, жалаң жаштар, ыктыяр жаштардан. Андан сырткары флешмоб өткөндө көрсөңүздөр керек, ал флешмоб тармагында да иштеп аткан биздин балдар бар. Андан сырткары чет өлкөлөргө жана видеолорду жасап, чет өлкөлөргө, диаспораларга жөнөтүп, алар дагы туристтерди тартуу максатында. Ал видеолорду жөнөтүп чыгарып, анан жана силер тарткан биздин жылдыздарыбызга рахмат, колдоп берген видеолорду биз аны жасап, биякта жаш бизнестеги балдарыбыз бар, досторубуз. Алар өздөрүнүн жанагы помидор кейжи деп угуп калсаңыздар керек, жанагы ар бир маршруткада экрандары бар. Ошол жактан балдар бүт бекер эч кандай акча эмес, кызыкчылыгы жок эле ушул видеолорду жума сайын официалдуу видео менен биргеликте чыгарып турушту. Эң сонун экен. Ал эми ушул флешмобто баш аягы орточо эсеп менен алганда канча адам катышты жана канча адам жөн гана мисалы өзүнүн ыктыяры менен чет жакта турган биздин кыргызстандыктар кимдер катышты жана алардын саны канча болду? Флешмоб боюнча бул тарапты бизде Бекбай ато жигитибиз жетектеп, ушул ыктыярчы топ менен биргеликте жана республикалык Манас жаштар ордосу бар. Ошол эки уркам болуп биз ишке ашырдык. Бул ишке ашырууда бул азыркы учурда секретариаттагы өзүнүн эмегине салымын кошту. Ошол эле сууларын берип, ошол эле флагтарын берип, сүрөттү тартып берген жанагындай ВНЖ, анан 2016 деп логотипти түшүргөн Төлгөбек деген да бир байкебиз бар, сүрөтчү. Ошол байкенин командасы менен келип тартып берди. Баш аягы бизде 200дөн ашык жүгө чукул адамдар катышты. Жакшы эле болду. Майсалбек мырзага суроо менен кайрылсак, сиздер азыркы тапта мына саналуу күндөр калды башталган деди. СММ жумуштары уланабы оюндардын жүрүшүндө жана СММ жүргүзүү, бул СММ дегенибиздин түшүнүктүн өзү эле кайсы бир долбоордун, кайсы бир идеянын интернет тармагындагы мындай популярдуулугун арттыруу болуп эсептелет. Сиз ушул ишти аткарууда кандай бир кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз жана рахат алып келген жайы кандай болду? Чындыгында азыркы тапта 10 күн калды башталарына, саналуу күндөр эле. Бирок биз бул баштаганыбызга мисалы үчүн
1 жарым ай болду да чындыгында. 1 жарым айдын ичинде биз ушул жалпы социалдык тармактарда биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдойбуз аттуу чакырыктарды, ошол эле эмелерди, мисалы селфи эстафеталоо, пост болобу баардыгын биз чыгарып жаттык да. Чындыгында мисалы үчүн жакшы кабардан караганда жаман кабар баттар айта экен да. Ага биз ушул нерсени кылатып көзүбүз жетти да. Мисалы үчүн биз мисалы үчүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мыкты деңгээлде өтөт деп эме кылып жазсак, кээ биркелер айтат да, ипподром бүтпөй атат, жол бүтпөйт, кандай болот деген эмелер аны басып коёт да. А бирок биз болушунча жанагы жалпы команданын жумушу менен бул нерсени алдын алдык дагы болушунча бүт Кыргызстанды кучакка алдык десек болот. Ошол эле Баткенден баштап Ысык көлгө чейинки аралыкты бүт областтарды алдык дагы, алдыктан баардыгы бизге колдоо көрсөтүп жатышты. Алар өзүнүн областындагы адамдарды көтөрүп, мисалы үчүн алар дагы колдоо көрсөтүп жатты. Андан сырткары бизде мисалы үчүн жылдыздар ошол эле айтып кеткен. Алар өздөрү дагы өз ыктыяры менен ушуга түшүп, өздөрү мисалы үчүн колдоо көрсөтүп жатышты да. Бул эле эмес, биз Кыргызстан менен чектелип, биз чет өлкөлүк жарандарга да кайрылып көрдүк. Мисалы кайсы үчүн мамлекеттерге кошулду алар? Америкадан кошулду, Швециядан кошулду, Чехия бар болчу, Болгариядан бар. Кыскасы эсен могу биздин күмүш өлкөлөрү, андан сырткары Сингапур, Малайзиядан бери баардыгы кошулду. Алар дагы ошол өз мамлекетинен биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдойбуз, салам Кыргызстан аттуу чакырыктарды кошуп жатышты да. Ошол өлкөнүн жарандарыбы же Ошол өлкөнүн кыргыздары бар? Ошол өлкөнүн жарандары дагы бар, анан биздин мекендештер дагы бар. Вот эмелерибиз могу ошол өлкөнүн жарандары колдоо көрсөткөнү бизге эң чоң мындай стимул болду десек болот да. Себеби Швециядан бери жакын досубуз бар эле, Швециянын эмеси жараны ал азыркыга чейин колдойт. Биз кандай жумуштарды кылсак, мага да ушул нерсени кылып бербейсиңерби? Мисалы үчүн биз жанагы рамканы чыгарганбыз. Рио сыяктуу эле могул жерде кыргыздын желеги бар, оң тарабында, ал эми сол тарабында кыргыздын желегин, көчмөндөрдүн логотипин түшүргөнбүз. Дал ошону койсок айтты, мен дагы колдоп берейин, менин да сүрөтүн жасап бергиле, мен өзүмдүн өлкөмө чыгарып берейин бул нерсени деп. Аябай катуу колдоо калды. Кореядагы колдоо. Келейин деп атабы, кандай дейт Швеция ортосубуз? Айтат келем деген, анткени бул Олимпиада сыяктуу болуп калбадыбы? 50ге жакын мамлекет келет. Ошого келейин, кызык болот деп кызыккан досторубуз аябай көп. Буюрса алар келсе биз дагы кучак чайып солго биз кубанычтабыз. Эң сонун. Ыктыярчылар боюнча суроолор жарып жатат. Ыктыярчыларды топтоо иштери, аларды бир нукка салып, бир багытка жумуштарын бөлүштүрүп берип, аткарып турган маселелерин туура так бир ыйгарым укуктарды тапшыруу деген нерселердин үстүндө азыр иштер жүрүп жатса керек. Сиздер ошо лидер жаштар клубу жана ошондой эле көчмөндөр оюнунун колдоо кыймылынын жетекчиси катары ыктыярчылар жана быйылкы көчмөндөр оюндары сапаты жогорулайбы? Өткөндөгүгө караганда ыктыярчылык кыймылда Кыргызстанда жаңы баш алып көтөрүлүп келе жатпайбы? Биз азыр учурда бизде ушундай жалпы жаштар ыктыярчылар болуп, биз Кырчындагы жалпы ыктыярчылык топту жетектөөмүн астында. Анан буюрса күздөн баштап, бул 1-ден баштап 9-на чейин иштөө планын коюп турабыз да. Учурда жалпы ыктыярчылардын саны бул официалдуу түрдө Билим министри РДМ тарабынан тандалып алынган 70 волонтерубуз бар. Бул студенттер негиздегенде болбойт дегенде 1-2 тилде билген студенттер да. Кайсы тил болсо сүйлөйт, бул болсо 5-6 тилге чейин билген жаштар бар. Андан сырткары жаш активисттер кошулуп атат, 50 адам кошулат. Андан кийин местный, ошо жергиликтүү адамдар бар. Ал адамдардан 50дөй кошулат, 50дөн да көп кошулат. 40 чоро деген өзүнүн тобубуз бар. Ал бул жана атчандар, балдар ошо тартипти карап берген балдар университеттерден кошулат. Ошол сыяктуу бунун баарын көрүп атасыздар. Ар жактан биригип атпайбы? Биз ушундай бир модель кылайын деп атабыз да. Бул ыктыярчы десе эле бул бүгүн бар эртең жок нерсе болуп калып атпайбы? Кызыкпай да калды элдер. Биз баардык тең бирдиктүү бир команданын астына бириктирип баарыбыз тең Кыргызстан кыялы деп ат коюп койдук. Баарын айтып атабыз да, бул деген сенин кыялың, менин кыялым. Жакшы өткөрүп алалы. Бул жакшы өтсө баарыбыздын кыялыбыз орундалат. Ошондуктан Кыргызстаныбыздын кыялы болгондуктан бир идеянын астында, бир кыялдын астында биригели деп. Ушурда Кыргызстан кыялды жалпы ошол команданын баарын бириктирип, Кырчында бул жылкы ыктыярчылык ишибизди баштап атабыз. Биздин баарыбыздын акыркы көрүүбүз кандай болуп атат? Кыргызстанда ушул убакка чейин болбогон, ушундай ыктыярчы топтун моделин болбогон бир модельди чет өлкөдөн көрүп келген тажрыйбабыз менен бир
койсок жумушту деген план кылып атабыз да. Жасасак, Бардыгы тең себептен сыйлыктыктан баштап, ошол эле бири-бириге мамиледен баштап, анан бардыгы тең жергиликтүү адамдардан көбү коркушат. Себеби баары жергиликтүү бар да, анан биз ошол соцсервистин баарын жок кылып, жана мен барсам, көлгө барсам мен жергиликтүү. Силер бияка келсең, силер деле жергиликтүүсүңөр деген ушундай регионалдык, аймактык бөлүнүүлөрдү бир кичине болсо дагы бөлүүгө бүгүндөн баштап локалдуу түрдө бир салым кошсок деген. Абдан жакшы экен. Ал эми негизи көчмөндөр оюну башталганга чейин сиздер мисалы СММ тарабынан дагы жардам бердиңиздер. Көчмөндөр оюну башталгандан кийин дүйнөнүн көпчүлүк тарабынан көпчүлүк улуттагы инсандар келишет жана дагы да болсо ушул популярдуулукту арттыруу үчүн кандайдыр бир балким видео флешмобдор дагы болот жана кандай артыкчылыктар сиздер тараптан күтсө болот дагы. Биз жанагы айтып кетпедикпи, флешмобтучу стрит артты эң чоң деңгээлде болду да, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу ушундай чоң деңгээлдеги лагерь түшүрүлсө керек Кыргызстан. Буну түшүргөндө азыркы тапта бул абдан көп мындай көрүүчүлөр чогулталды да, кыска убакыттын ичинде. Себеби бул биздин агайыбыз Төлгөбек Койчуманов деген ал мыкты деңгээлде тартып түшүрүп берди. Аны болсо жалпы жаштар колдоп, азыркы тапта социалдык тармактарда болобу, кайсыл тарапта болбосун, ал аябай мыкты көрүүчүлөр чогулталды. Эми алдыда болсо биздин пландарыбыз ушул 10 күндүн ичинде кайрадан ошол СММ тармагына болушунча басым жасап, ал жакка биз жаңылыктарды чыгарып турсак деген эме бар да. Себеби Кыргызстан кичинекей өлкө болгону менен көчмөндөр оюндары тууралуу маалыматтар көпчүлүк учурда жокко эсе болуп калат да. Мисалы үчүн айыл жергесиндеги адамдар бир аз маалыматка ээ эмес да. Биз ошол СММ тармактын баштаганында башкы себеби ар бир кыргыз 8 жаштагы баладан баштап 80 жаштагы балага чейинки адамдардын баардыгы ушу көчмөндөр оюндары тууралуу маалыматка ээ болсун деген биздин ниетибиз болчу. Буюрса ал ниетибизге жетип баратабыз. 10 күндүн ичинде биз дагы ал нерсени күчөтүп, болушунча СММ тармагын күчөтөбүз деген ниеттебиз да. Эң сонун экен, сиздерден жалаң позитивдүү жаңылыктарды күтөбүз. Чоң рахмат сиздерге. Бизде бүгүн эскизерге салып өтөлү. Рахмат жигиттер. Көчмөндөр оюндарын көрүшкөнчө дейли. Көчмөндөр оюнун колдоо кыймылынын жетекчиси Союзбек Надырбеков жана ушул кыймылдын интернет тармагындагы алыга жылдыруу оюмунун бөлүмүнүн жетекчиси Майсалбек Курбаналиев болду. Биз жигиттерге терең ыраазычылык билдирүү менен алардын иштерине ийгилик каалап өтөлү. Канашай